Исма радиаллаху анху айтып жатат. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Алла субханаху ва таалаға жаққан ең жақсы амал бұл субхатул хадис деді. Жана Аллах таалаға ең жек көрінішті амал бұл тахриф. Ушул сөзді пайғамбар алейхиссалам айтқандан кейін сахаба радиаллаху анхумдар пайғамбар алейхиссаламның айтқан сөзін толық түсіне албағандықтан қайра сұрашты. О Аллахтың елшісі, ең жақсы чоғылыш субхатул хадис деп айтпадыңыз ба? Ал эмне дегени? Пайғамбар алейхиссалам елдің бардығы ар кандай сөздері менен алек болып, бири-бири менен сүйлөшүп жатқан мезгилде bir инсан отырып, Аллахты арулап, Аллахты естеген болсо, бұл ең жақсы чоғылыш, ең жақсы амал деді. Сахабалар, о Аллахтың елчisi, андай болсо ең жаман Аллахтың алдында чоғылыш бұл тахриф. Ал қандай чоғылыш? Эмне үчүн ал ең жаман чоғылыш болуп калды? Ал қандай чоғылыш дегенде, пайғамбар алейхиссалам айтат, елдердің бардығы bir жақшылықта, Аллахтың неаматында, Аллах Тааланың берген жақшылықтарын үстүндө олтурушат. Анан кошунасы келип, же болбосо өзүнүн жанындагы шериги, досу, анан сиздердин акыбалыңыздар кандай, жашоо турмушуңуздар кандай десе, алар айтышат, нахну бишаррин, биздин жашообуз оңолбой койду, качан болсо кыйынчылыктабыз, биздин жашообуз жакшы эмес деп, Алла субханаху ва тааланын неаматтарын унутуп, алар өздөрүнүн Аллага наразычылыгын билдиришет. Ошол эң чоң, эң жаман мажлис дейт пайгамбар алейхиссалам айтат. Бул жерде өзгөчөлөп базарда Аллахты эстөө деди. Ошондой эле элдердин көпчүлүгү Аллах Тааланы эстөөдөн бейкапар болгон учурда сиз Аллах Тааланы эстесеңиз, сыйлык өтө чоң болот, өтө улуу болот деди. Бул ачык эле нерсе. Себеби базар баарыбыз билгендей шайтан чогула турган жер. Ошондой эле шайтан алейхилана өзүнүн аскерлери менен колдон келишинче ошол базарга келген ар бир инсанды азгырып, Аллах Тааладан алаксытканга аракет кылат. Сиз эгерде базарга барып элдер капилетте болгон учурда Аллах Тааланы эстесеңиз, анда бул эң улуу амал экен. Негизинен Алла субханаху ва тааланын пенделерине берген жакшылыктар өтө көп. Ар дайым күнү жана түнү үзгүлтүксүз Алланын жакшылыктары, неаматтары пенделерге жаап турат. Көз ирмемсиз ар бир мезгилде Алланын жакшылыгы бизге жетип турат, бирок биз капилетте калып калабыз кээде. Бейкапар болуп, Аллах Тааланын жакшылыгы келбегендей менен биз жүрүп калабыз. Ошол зикир кылбаган себептен болот. Адам баласы Аллахты эстебесе, Роббисин эстебесе, Алланын неаматын унутуп, ошол эч бир Алланын жакшылыгы келбегендей, Алланын жакшылыгы берилбегендей инсан ошондой ойдо калып кетет. Бул капилеттик, бейкапарлык. Ал эми Аллах Таалага бейкапар пенделер жакпайт. Аллах Таала Куранда да айткан: "Улайка хумул гафилун", ал инсандар бейкапар инсандар деп.